Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Şeyhler Muhtasar Viqoya attı kitapten sabaqты başlap, qaysı temaga kelip toxtadıq ele ötkende? Quduk temasına. Mına uşul жерден sabaqımızды başlamakçыбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'run fiha najasun aw mata fiha hayvanun intafakha aw tafassakha aw mata mislu adamiyin aw şatin yunzahu kullu ma'iha in amkana. Bi'r devemden etetken Quduk. Birinci söz kotorup alalı. Eğer qudukka najasat düşse, je hayvan ölüp, canıvar ölüp, şişip je jarılıp ketse, je adam siyaktı, je koy siyaktı çoğun canıvarlar ölse, quduktun suyu toluk çıkarılat. Eğer de quduktun suyunu toluk çıkaruu mümkün bolsa. Quduk iki tür bolot taksirlarim. Biri biz özümüz jasagan quduklar, astından su çıkbayt. Je çıksa dagın ayyabay az jılçıp çıkat. Al эми экинчиси болсо, бул кайдан сиз quduktan su alsanız кайра эле толуп кала берет да. Мына ушундай эки түр эмне бар экен? Quduk бар. Эми qudukка түшкөн нерседе караңыз. Астынан суу чыкпаганын толук же акырын жылчып чыкканды толук сууну чыгарып алууга эмне бар бизде? Мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Бирок астынан улуу суу агып чыгып турса кайра, аны чыгарууга мүмкүнчүлүк жок. Азыр китептин жазуучусу эми бөлүп айтат. Биринчи караңыздар. Qudukка эгер najasat түшсө, ал жеңил najasatбы, оор najasatбы, бир тамчы канбы же бир тамчы зарабы чоң qudugуңду булгап коёт таксырым. Бир тамчы түшсө бардыгы булганат. Жеңил оор najasatın айырмасы жок. Любой түшсө, түшүңүзөрбү? Жеңил оор najasаттарды былтыр өткөнсүздөр, туурабы? Кайсыл жаныбарлардын зарасы жеңил, тезеги оор, кайсылардыкы оор najasat барын өткөнсүңөрбү? Өткөн. Мына ошонун негизинде эгерде жеңил najasat түшө турган болсо дагы, оор najasat түшсө дагы, кыскасы бир тамчы түшсө, бир qudуктун суу булганат. Мына ошондой болгон кезде эгер qudуктун сууну толук чыгарып салууга мүмкүн болсо, толук эмне кылат экенбиз? Чыгарабыз. Мисалга ана Баткендерде турабы, скважина кылып атайын сууду эмне кылып коёт? Камдап коёт. Турабы? Чоң немелерди куруп, Айдар Шейх жакшы билет мында. Айдар Шейх да ана ошол Баткенден болот, бул жигит жакшы түшүнөт. Сууду чогултуп коюшат. Эгерде ага бир тамчы зара түшсө, баардыгын чыгарыш керек. Себеби аны чыгаруунун эмнеси бар? Мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи, эгер каны бар, кичинекей жаныбар өлүп, кичинекей болсо дагы, кичине болсо дагы, түшүнүңүздөрбү? Кичине мисалы чымчык өлдү дейли. Же чычкан өлдү, кичинекей жанду. Өлүп, шишип же жарылып кете турган болсо, суудун ичинде көп турса шишип жарылып кетет да, эзилип кетет, билесиздер да. Ошондой болсо дагы qudуктун сууну толук эмне кылыш керек? Чыгарыш керек. Эгер шишиген болбосо кичинекей жаныбар, ал төмөндө келет кандай чыгарышы. Үчүнчүсү, эгерде адам же кой сыяктуу денеси чоң жаныбар өлө турган болсо, ал шишип кетеби, шишибейби, жарылабы, жарылбайбы, айырмасы жок, ошол qudуктун ичинде өлдүбү, qudуктун суу эмне болот экен? Толук булганатта анын баардыгын эмне кылабыз? Толугу менен чыгарып салабыз. Эгерде чыгаруу не болсо, мүмкүн болсо. Ал эми мүмкүн болбосо, азыр кийинки сүйлөмдө келет. Ва илля фaqadaru ma fiha biqawli zawai basaratin. Кээ-бир сүйлөмдөрдө зи басаратин деп дагы келген, кээ-бир китептерде, нускаларда. Караңыздар эми. Ал эми эгер qudуктагы булганган сууну чыгаруу мүмкүн болбосо, анда эки суу илиминин адисинин сөзүнү алып туруп, ошого жараша сууду ошонун өлчөмүнчө чыгарып коебуз. Qudуктун суун чыгарууга мүмкүнчүлүк жок. Астынан кайра эле кайнап не кылып турат? Суу толуп турат. Аны толук чыгарылабызбы? Тартсаң эле кайра эмне болот? Толот. Тартсаң кайра толот. Анда кантип чыгарыш керек десе, китебибиз эмне дейт? Эки суу илиминин адисинин сөзүнү алабыз да, ушул айтса ушул жерде 1 тонна суу бар. Же 2 тонна суу бар десе, ошончо чыгарып коебуз дейт. Бул китептин жазуучусунун сөзү. Эми таксырларым, ушул маселеде аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Эгерде астынан мындай улуу суу чыгып турса, кайра тартып чыгарууга мүмкүн болсо, канча чыгарыш керектиги тууралуу аалымдар бир канча пикир айтышкан дейин. Кандай метод менен чыгарабыз? Биринчиси, сууду чыгарууда суу илиминде адис болгон эки адамдын сөзү. Бул азыр китептеги пикир. Эки адамды алып келебиз. Алар билет да, 1 квадрат болуп тереңдиги 5 метр болсо, ушунча суу батат деп алар билишет.
Туурабы? Су илми хадистери. Бул Кур'андагы эрежеге дагы дал келет. Кур'анда дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Аузу биллахи минеш-шайтонир ражим. Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Эгер билбесеңер, билгендерден сурагыла дейт. Билбесеңер, билгендерден сурагыла. Биз кудуктун ичинде канча суу бар экендигин билебизби? Мына жерде отургандар. Жок, значит, муну кимден сураш керек? Суу хадисиден. Бул аят бир кыямат күнүнө чейин адам баласына берилген бир эреже, таксырым. Адам белгisi bilbegen нерсени билүүчүлөрдөн сураш керек. Мисалга молдакелерден келет да, паланчы уколду атса болобу? Мисалы неме атышат го, прививка. Болобу дейт, молдаке аны билбейт. Молдаке аны анализ кыла албайт, таксырым. Кур'анда аят не деп жатат? Билгендерден сура. Ошон үчүн биз аны медиктерге кайрылабыз, сурайбыз. Адамдын ден соолугуна зыяны жокпу? Ал дейбиз. Десе, ал дейбиз биз дали. Эгер адамдын ден соолугуна зыяны бар десе, алба дейбиз биз. Ошого жараша чечим айтабыз. Түшүңүздөр, биз билбейбиз аны. Кыскасы, ар бир тармакта ошол тармакты жакшы, мыкты билген адамдардан сураш керек. Мына ушул аят ошондой бир эреже, таксылар. Кыямат күнүнө чейин болгон эреже. Любой ишти кылардын астында, мисалга сен кафе коёюн десең дагы хадистен сурашың керек да, биринчи үйрөнүп алышың керек да. Уста, туурабы? Устадан сурайсыз, муну кандай кайсы жерден баштасам туура болот, исрап азыраак болот. Билбеген адам болсо утуруп этип ар жерден баштайт да кафелди толтура эмне кылып коюшу мүмкүн? Кесип исрап кылып коет да жөн эле. Туурабы? Билген адам болсо ана жерден баштасаң чотко бардык жагына бирдей чыгат. Сонун болот деп айтып берет сизге. Ошондой кыскасы бул эреже бул усталарга да тиешелүү, молдолорго да бардыгыбызга тиешелүү маселе. Мына мазхаб карманууда дагы ушундай. Мазхаб карман дейт, эмне үчүн карман дейт? Сен билбейсиң. Сен хадисти билбейсиң, сен аятты билбейсиң. Эки хадисти окуйсуң, бири-бирине каршы кылып саласың сен. Кур'ан менен хадис булар не? Бири плюс, бири минус деген сөз да. Свет келгенде бири плюс, бири минус болот. Туурабы? Экөө тең плюс болсо эмне болот? Болобу? Жок. Экөө тең минус болсо свет боладыбы? Жок. Бири плюс бир. Кур'ан менен сүннөт бири-бирини ушундай Кур'анды сүннөт тафсирлеп, чечмелеп берүүчү. Анан билбеген адамдар буларды баарына бири-бирине каршы коет да, мындай немесин чыгарат да. Кашасын чыгарып салат. Ошондуктан Кур'андан дейт, фас'алу ахла зикри. Улуу алымдардан сурагыла. Алымдардан сурагыла, алымдар эмне десе, ошону менен амал кылгыла. Болду, ошол сен үчүн арамы арам, адалы адал, кыскасы болот десе болот, болбойт десе болбойт болуп чечим чыгат. Мында ушул эреже ушуга жараша болгон азыр. Эки суу илимин адисин сурайбыз. Ошолор кантип айтса, ошону кабыл кылабыз. 1 тонна чыгарса, 1 тонна суу алса, 1 тонна чыгарып коебуз. Түшүнүктүбү? Бул дагы башка аятка дагы төп келет. Силер эки адамды күбө кылгыла дейт. Өзүңөрдүн араңардан эки адамды күбө кылгыла деген. Мафхум? Экинчи пикир Имам Мухаммад рахматуллахи алейхиден келет, 200 чака чыгарылат деп риваят кылынган. Ушул эле пикир 200дөн 300 деп туруп Имам Мухаммадтан дагы келген. Имам Мухаммад рахматуллахи алейхи айтат, 200 чакадан 300ге чейин чыгарылат дегенде пикирлерди айткан. Бул киши ошол Иракта жашаган, бул өздөрүндөгү ошол Ирак элиндеги, түшүңүздөрбү? Ирак элиндеги кудуктар эң чоң 200-300 чака алып барат экен да, жанагы немеси. Булар өздөрү сынап көрүп туруп ошентип айтышкан да. Биз буларды муну менен амал кылууга милдеттүү эмеспиз. Биздин элдеги кудуктар андан кичине болушу мүмкүн, же андан чоң болушу мүмкүн. Туурабы? Булар өздөрүнүн элине жараша сынап туруп, ошол кудуктар көбүнчө 200 чакадан 300 чакага чейин болгондуктан ошентип айтып коюшкан таксыры. Биз да өзүбүз сыноодон өткөрүшүбүз керек. Бирок биз сыноодон өткөрө албайбыз, себеби бизде Кыргызстанда ар бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кудук жасашы мүмкүн да. Bir adam kişinerek жасайт, bir adam çoğurak жасайт, туурабы? Бул экинчи пикир. Үчүнчүсү, нажасат түшүп, суунун баарын чыгаруу мүмкүн болбогон кудуктан, ошо кудуктун өлчөмүнчө башка кудук казылат дейт. Мына жерде карайбыз. 1 квадрат тереңдиги 5 метр кудукка суу нажасат түшүп булганды. Бер жака 1 квадрат тереңдиги 5 метр кудук казабыз, мындан алып сууду буга куя беребиз, бул толот, бул таза болду деген сөз болот. Түшүңүздөрбү? Өзүндөй кудук казасың. Ушул шариаттын өкүмү бири ушул. Кээ бир адамдардын көз карашы ушундай. Анан дагы бир риваят келет. Ошол суу чыгарып жаткан адамдын өзүнүн оюна калтырылат дейт да. Өзүнүн немесине, күчүнө канчалык тартып чыгарып, эми таза болду десе болду, таза болду дейт. Түшүңүздөрбү? Алы жетпей калганчалык тартат.
Бул эми муну ала турган болсок, ар бир адам өзүнүн күчүнө жараша да. Мисалга мен 20 чака чыгарып чарчап калышым мүмкүн. Бул кишиге 30 чыгарышы мүмкүн. Туурабы? Кара жумуш кылып жүргөн балдар болсо, көбүрөөк чыгарып коюшу мүмкүн. Туурабы? Ошого жараша дейт. Бирок фатва корутунду жыйынтык кылып айта турган болсок, ошол биринчи пикирге берилген. Канча экен? 2 hadis. 2 hadistин сөзүн алабыз таксылар. Мафум? Бул пикирлерди айттык. Эмне үчүн? Өткөндө айттым, алымдардын пикирлерин канча угуп үйрөнсөңүз, ошончо илимиңиз өсөт. Ошончо пайдалуу болот. Ва фи нахви даджажатин 40 ila 60. Тоок сыяктуу жаныбарлар кудуктун ичинде өлсө 40 чакадан 60 чакага чейин чыгарылат дейт. Тоок, көгүчкөн, мышык, булар денелери бири-бирине эмне жакын. Чоңдугу, туурабы? Мына ушундай жаныбарлар кудуктун ичинде өлүп пишип кеткен болбосо, жарылып, безилип кеткен болбосо, свежий түшкөн дейлим да. Болсо, анда 40 чака чыгаруу важип. 40 чака сөзсүз чыгарыш керек. Мафум? 20 чака этияттык, мустахаб. Чүнкү этияттык үчүн 40 чака мен таза болот негизи. 20-ны этиятка тартып чыгарып коесуң. Бул китепте 60 дейт. Башка мисалы Мухтасар Кудре 50 деп келген. Иля 50 деп келет. 50 чака деп коет. Бирок эми 60ка чейин чыгарсаң, бирөө сени урушпайт да. Туурабы? Кыскасы 40 важип экен, 20 эмне экен? Мустахаб, этияттык үчүн тартылат. Шарты эмнеде? Шишип кеткен болот, шишип кетсе жогорудагыдай. Андан кийин وفي نحو عصفور نصف ذلك. Болду. Чымчык сыяктуу жаныбарлар, кичинекей жаныбарлар өлүп кетсе, анда не кылат? Анын жогорудагынын жарымы дейт. Тигинин жарымы дегенин мааниси 40 менен 60тын жарымы. Тактап айтканда 20 30. 20 важип, 10 мустахаб болот дейт. Чымчык, чычкан сыяктуу денелери кичинекей жаныбарлар кудуктун ичинде өлсө, шишип кеткен болбосо, жарылып кеткен болбосо, 20 чака чыгаруу эмне экен? Важип болот, 10 чакасы этияттык болот. Мафуму? Далван васатан. Мына ушунун баарыны орто чака менен чыгарат дейт. Орточо чаканы алыш керек. Эми орточо чака эмне дегенде аалымдарыбыз бир канча пикир айтышкан. Кандай орто чака деп эмнени айтат? Түшүңүздөр, бул орто чака деп коюп атабыз биз. Кандай орто чака деп эмнени айтат? Ошону билишибиз керек. Биринчи пикир, суу чыгарууда орто чака болсун дегенде, негизинен орто чака бар го, 8 литровый, 10 литровый, 12 литровый. Ошо 10 литровый менен чыгарсын дейт да, 20 чака чыгарабы, 40 чака чыгарабы. Кандай чака менен экен? 10 литровый. Бул орто чакабы? Орто чака. Ушундай келет. Экинчи пикир, кудукта өзүндө кандай чака болсо, ошол менен чыгарыш керек дейт. Ошол менен 20. Обычно кудуктарда эмне бар? Бир чака байланган болот, туурабы? Мына ошону менен чыгарсын дейт. Бул экинчи пикир. Үчүнчү пикир, бир со дейт. Бир со, эми божомол менен лугат китебиңерди ачып карасаңыздар, 3,5 килограмм деп турат. Өзү 3 килограмм 200 грамм тегерегинде, бирок лугат китепте 3,5 килограмм деп турат. Мына ошол 3,5 килограммдай бата турган, значит, жана кичинекей чакалар бар го, пластмассовый. Ошолор менен чыгарсын деген үчүнчү пикир бул. Төртүнчү пикир, эми карайбыз дейт. Бул ушул пикир эң мындай жакшы да, Умдатур Риаяда ушуну колдогон. Умдатур Рияя деп Шархул Викоянын тегерегинде жазылган китепти айтат. Өткөндө да айтканмын. Маулана Абдулхай Лахнави рахматуллахи алейхи жазган китеп ал. Ошол киши биринчи менен экинчи пикирди башын бириктирип айтат да. Карайбыз дейт. Эгерде кудукта өзүндө чакасы барбы, ошол чака менен чыгарабыз дейт. Жокпу, анда биринчи пикир бар го, 10 литровый. Ошол менен чыгарабыз дейт. Эң жакшысы да. Кийинки эки пикирди эмне кылбады? Капа кылбады. Экөө тең менен амал кылды. Бар болсо, бар өзү менен, жок болсо 10 литровый менен деп. Мына ушул пикир жакшы таксылар. Түшүнүктүүбү? Кыскасы орто чакадан максат эмне экен? Эгерде кудукта өзүндө чакасы бар болсо, ошол чака, жок болсо, анда 10 литровый чака деп коёду. Бизде эми средний 10 литровый болуш керек, менимче. Андан башка жок. Гой руху юхтасабу бихи. Болду. Орто чакадан башка чака менен чыгарылганды орто чака менен эсептелет дейт. 10 литровый менен чыгарыш керек эле. Сиз 8 литровый менен чыгардыңыз. 10 литровый менен 20 чака чыгарыш керек. Бир чымчык өлүптүр. Канча литр болот? 200. 10ду 20га көбөйтпөйсүңөрбү? 200 болобу? Эми 8 менен тарттың 20-ны канча болду? 160. 40 жетпей жатат. Толуктап коесуң таксырын. Кошуп коесуң.
8 чакага дагы канча кошуп коесуң? 20га. Дагы 5ти коюп койсоң, как раз 40 литр болот да, 200 литр болот. Түшүңүзбү? Бирок чоң чака менен тартсаңыз, 12 литр ой менен тарттыңыз дейли. Наоборот, азыраак чыгарасыз эми. Bir kança çaka ne olup кетет? Azayıp кетет. Фляг менен чыгасаңыз, фляг менен. 40 литр ой дегер күчтүү болсоңуз, жана качок болуп туруп 40 литрди алып туруп бир тартсаңыз, 40 литр чыгарсаңыз 4 чака тарткан эсеп болот. Түшүнүктүбү сөз? Кыскасы, орто чакадан башка чака менен тартсак, чыгарсак, чоң болсо азыраак эсептейбиз, Кыскасы баарыны эмнеге салабыз? 10 литр ойга салабыз. Ошого жараша. Чоң чака менен чыгарсаң азыраак чыгарат, кичине чака менен чыгарсаң көбүрөөк чыгарышың керек болуп калат. Мафхум? Ва танжису мин вактил вукуин улима. Ва илля фамунзу яумин ва лейлатин ва ин интафака фамунзу саласати айямин ва леялиха. Najasat түшкөн вакыттан баштап кудуктун суу булганат. Эгерде najasat түшкөн вакыт маалым болсо, белгилүү болсо. Ал эми эгерде белгилүү болбосо, анда бир түнүкүн болду деп туруп, бир түнүкүн деп эсептелет. Ал эми шишип кеткен болсо, анда 3 түнүкүн деп эсептелет дейт. Кыскасы, кудуккан булганыш табылды. Айталы бир чымчык чыкты кудуктун ичинен. Бир чымчыктын неси чыкты? Өлүгү чыкты. Эми Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча кудуктун суу булганды. Түшүнүктүү, проблема жок. Шакирттердин сөзү боюнча дагы булганат дайма. Бирок кайсыл вакыттан баштап булгандыгы тууралуу өзү менен шакирттердин ортосунда эмне бар экен? Кайчы пикир бар. Ар бири өзүнүн несин айткан, мнениясын айткан да. Абу Ханифа айтат, карайбыз дейт. Эгерде кудукка түшкөн вакыт фиксация болгон болсо, азыркы доорда камера болуп, чымчык келип түшүп кеткендиги тияка түшүп калган болсо, ошол вакыттан баштап не деп эсептейбиз? Булганды деп. Мисалга 8де түшкөн экен, биз 10до таптык. Же 8де эртемен түшкөн экен, кечки 5де таптык. Значит, 8ден баштап бул эмне болгон? Булганган. Мына ушул аралыктын ичинде, эгерде бирөө ошол суудан дарат алып намаз окуган болсо, кийимин жууган болсо, кайра баштан жуат, кайра баштан намазын окуйт. Түшүнүңүздөрбү? Себеби ал не суу менен жууган? Булганган суу менен, харам суу менен жууган. Түшүнүктүбү? Бул бир версия. Экинчиси, эгерде фиксацияда жок, камера жок, эч ким көргөн эмес, саат канчада түшкөндүгү белгисиз биз үчүн. Анда карайбыз, жанагы жаныбардын абалын карайбыз. Шишип кеткен эмеспи, жарылып кеткен эмеспи? Канча дейбиз? 24 саат болду дейбиз. Значит, 24 сааттын ичинде сиз ошол жерден кандай дарат алган болсоңуз, неме кылып, кайра баштан дарат алып намаздарыңызды окуйсуз. Түшүнүктүбү? Кийимдериңизди кайра баштан эмне кыласыз? Жуасыз. Бул эки. Үчүнчү Абу Ханифанын үчүнчү версиясын айтып атат да. Абу Ханифа мындай бөлүп айтып атат. Үчүнчүсү, эгерде шишип кеткен болсо, же жарылып кеткен болсо, эзилип, значит ал бир түшкөндүгүнө бир топ вак болду деген сөз да. Туурабы? Көп туруп калса, өлгөн жандуу не болуп калат жаныбар? Эзилип, жыртылып кетет да териси. Туурабы? Значит, ага не дейбиз? 3 түнүкүн дейбиз. 72 саат сиз эмне кыласыз? Ошол жерден дарат алып намаз окуган болсоңуз, кайра баштан окуйсуз. 72 саатты. Бул кимдин пикири эди таксыларым? Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин пикири. Мафхум? Кош. Ва кала мунзу вужида. Ва кала мунзу вужида. Абу Ханифанын шакирттеринин көз карашы боюнча, эки имамдын айтуусу боюнча табылган вакыттан башталат дейт. Ага чейин эчтекени кайра баштан аткарбайсың дейт. Табылган вакытта, бүгүн саат 5те табылды өлүгү. Ал шишип кетеби, тытылып кетеби, жарылып калабы, айырмасы жок таксыр. Тапкан вакыттан баштап биз кудуктун сууну булганды деп айтабыз. Ага чейинкилердин эч нерсесин кайра кайтаруунун неси жок, кажети жок деп бул шакирттеринин пикири. Мафхумбу? Я. Кээ бир китептерде, мисалга Жавхарату Найира деген китеп бар. Да эки имамдын сөзүнө фатва берилген деп келет. Бирок Фатава Итаби дагы эки имамдын сөзү тандалган деп келет. Хидая жана анын Хидая баягы Хашият ибн Абидиндерде китептерде этияттыктан улам имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин сөзүнү туура экендигине басым жасалган. Хидая менен эмнеде? Хашия ибн Абидинде, жанагы Раддул Мухтар деп коебуз биз. Ошол китептерде Абу Ханифанын сөзүнө этияттык үчүн басым жасалган. Андыктан таксыларым, имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин сөзү менен эмне кылабыз? Амал кылабыз этияттык үчүн.
Түшүнүктүүбү? Ya, бул маселеде башка дагы пикирлер көп, бирок бул жерде эми аны созуп кетүүнүн кажети жок. Биз матын окуп атабыз. Баардыгына кирип кете турган болсок, сиздерге эмне болуп калат аксыларым? Түшүнүксүз болуп калат. Мафхум? Аллах Таала баардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.